Саламатсыңарбы, билесиңби, KG каналынын көрөрмандары мектептен жана поликлиникадан ПИН деген нерсени талап кылып жатышат. Башкача айтканда ИНН. Аны калктуу тейлөө борборунан келип алып кетиш керек экен. Азыр мен эки балама ПИН алганга аракет кылам. Аны алуунун жолдорун, канча каражат керек, кандай документтер керек жана канча убакыт кете тургандыгын бул видеодон көрсөңөр болот. Бул жакта киши көп экен. Мен балдарыма Күбөлүк Октябрь районунан берилген экен. Аю гранттын ичиндеги калктуу тейлөө борбору Октябрь районун тейлебейт экен. Ошондуктан биз азыр 12 микрорайонго барып, кайра ошол жактан алууга аргасыз болуп жатабыз. Анткени бул жактан ала турган болсок, алар тиги жака запрос жөнөтүп, анан 3 күндөн кийин гана ПИН даяр болот экен. Ал эми 12 микрорайонго барып ала турган болсок, дароо алууга мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Ошондуктан балдарыңар кайсы районго карай турганын жана кайсы райондон барып алыш керек экенин алдын ала билип алганыңар оң болот. Анткени болбосо бизге окшоп убара болуп каласың. Мынакей биз Октябрь районуна караштуу калктуу тейлөө борборуна келдик. Ал Бишкек шаарында 12 микрорайондо жайгашкан экен. Азыр бул жакка кирип эки балама ПИН алганга аракет кылам. Убакыт саат 3 болду. Деген зал ожидания деген жерге келдик. Бул жакта киши аябай көп. Мынакей биз азыр эки балама ПИН алып чыктым. Монда эки кагазга берилет экен. ПИН сөзсүз керек нерсе экен. Балдарыңарга сөзсүз алып койгула. Саламатта болгула.